көргенде эне кеңин жан чыгат. Атаңдын көрүп болгон чаңды караса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен башканы коюп Манастай теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз өткөндө маегибиз аягына чыкпай калды эле. Маектешибиз коомдук ишмер Кыргыз Республикасынын толук ыйгарымдуу элчиси, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генерал-майору, экономика илимдеринин кандидаты Мамбет Жунус Абылов мырза. Мамбет Жунус мырза, кайрадан биздин студиябызга куш келипсиз. Биз өткөндөгү маегибизди улантсак. Космофилософ Мурат Мусабаев деген жигит бар. Анан ал айтып атат, Туура деген бул кыргыздын эле Туура деген мен аны окуган. Анан ошол жанагы 5 китептен турган Туура бул кыргыздардыкы деп айтканы бар да. Ошо сиздин айтканыңызда азыр ошону менен туура келип төп келип атат да. Мен жанагы аны китеп аркылуу тактап чыктым да. Китепти жанагы экөөнү талдадым да, алып алып. Самартяндын Тоорасы менен өтөс 5 китеби менен веткизип атты 5 китепти. Ошондо жана мен жөн эле жанагы окшоштуктарды айтып аткан жокмун да, Манасия деп. Жана негиздерди айтып атам го, эмне себептен айтылып атат. Ал деген буну эч ким тана албай турган негиздер болуп атпайбы, кыныгсыз негиздер. Ошондуктан мыналар чыгып атат да. Ошо менен жана биринчи ошо кутуйлерди Кудайды элдин аң сезимине уюткан эл катары караш керек. Кутуйлер адам баласына Кудайга жол салган эл болгон. Кутуйлер монотеизмди ачкан эл болгон. Мына биринчи эме муну еврейлик деп койду. Эми экинчи диндин тили шумерлердики деп атат. Диндин тили шумерлердики дейин десеңиз, Кудай деген ат кут деген сөздөн келип чыгып атса. Кудайга ишенүү, Кудай пайда болгондон чыгып атса. Анан кийин ошол Кудайды, ошол кут Кудай деп туруп, бүт эл ошону туура год, Куда, Ехуд деп ушинтип жүрсө. Бул кутуйлердин тили болуп атпайбы? То есть бул шумерлердин тили, меселе кутуйлердин тилин, мисалы үчүн монотеизмди, кутуйлер монотеизм еврейлерге алып алышкан, еврейлерге муну буруп коюшкан. Кутуйлердин дин тилин шумерлердики деп коюшкан. Үчүнчү бир таң калыштуу нерсе да. Мен муну эметкенде чачым тик турду, түшүндүгүндө да. Эми дүйнө жүзүндө биринчи деп аталган чопого түшкөн шына тамгаларды тарыхчылар шумерлерге таандыктап жүрүшөт, билесиз. Бул адамзаттын биринчи жазмасы деп аталат. Ооба. Цивилизациянын башаты деп аталат. Ооба. Туурабы? Шумерлер турган деп. Бирок шумер деген эл жарык дүйнөдө болгон эмес экен. Алар кайдан келген, теги урпагы ким деген суроолорго тарыхчылар бүгүн да жооп бере алышпайт. Туура, бул жөнүндө айла кеткенде шумерлерди жерде жок күчтөр менен байланышкан эл болгон деп тарыхчылар чылгый бир мифт айтышат. Анан башка планетадан келген, башка планетадан келген, ушундай анан үйрөткөн деп айтып ушундай айтып жүрөт да, бул эл эмес, ушунда ошону жазма деп. Анан байыркы чопо тамгаларды кайсы эл ойлоп тапканын жашырыш үчүн эле ушундай шумер деген атты 19-кылымда тарыхчылар алып чыккан. 19-кылымда шумер деген ат терминди чыгарып, ал эми жанагы 4000 жыл мурунку эмегени ошо жерде ушулар жазган деп атат. Кудайды бир карагандай калпта. Өзү мына асиролог ошол Месопотамияда табылган чопо такталардын бетиндеги шына жазууларды изилдеп, ошону окуп, өмүрүн бүт ошого арнаган Лео Оппенхейм деген немис окумуштуусу бар да. Анан ошол киши дагы бул ошол такталарды изилдеп жүрүп анан окуган. Окуп, жанагы Гилгамеш, Энкиду деген эпостордун барды экендигин, анан ал такталарда жанагы Месопотамияда эмени касканда 19-кылымда бир дөбөнү касып атып эле, ошо дөбө маданиятынан анан жана бирин жана чопо такталарды таап, андагы жазууларды изилдешип, эме кылып көптөгөн жылдар изилдешкен да. Бирок анан жана шумер дегенде эметкенде сиз айткан эле маселени ошол Лео Оппенхейм да коет да. Бул ушундай маданиятты сактаган, ушундай маданиятты эметкен эл эмне үчүн жок болуп кетти? Бүгүн булардын урпагы эмне үчүн жок
деген суроону койгон да. Анан чынында эле биз аны шумер деп, бул байыркы бир эл деп келебиз да. Бирок ошол мезгилде шумерлер бул кыргыздын бир аты деген дагы адамдар бар да. Эми мындай да, бул научный тил менен айтканда бул шумер деген бул элдин аты эмес, бул жана неологизм деп коет да. Бир белгисиз элге шумер деп ат коюп койгон да. Шумер деген эл жашаган, бул бир. Ошондуктан шумердин каяктан келгенин эч ким айта албайт. Бул бир. Экинчи, шумер деген ат химер деген сөзгө байланыштуу чыккан. Химера деген сөз. Химера деп бул илимий чөйрөдө балык, бир балыктын атын аташат. Экинчи тарых чөйрөсүндө мына бул хазарларды аташат. Химера деп. Эмне үчүн дебейсизби? Балык эмне үчүн айтат? Ал балыкта эки признак бар да. Акула менен скаттын признаги бар. Ошондуктан невозможно сказать, от кого кайсынын эмеси урпагы. Тиги акуланыкыбы же скаттыкыбы. Ошондуктан химера деп коет. Эмне үчүн хазарларды химера деген? Хазарлар вроде түрктөр, дини иудейлер болуп, иудаизмге өтүп кеткен. Ошон менен булар түркпү же еврейлерби деп. Кстати, ошо Хазар каганаты Манаси Адин деген иудей башкарган. Манаси Адин деп турат. Ошондуктан булардын дагы жанагы Хазар каганатынын дагы негизги эмесин билинбегендиктен буларды химера деп койгон. То есть булардын ата теги белгисиз. Ата теги да. Эми шумер дегендин ошо уйкаштырып эле койгон. Шумер деген тукум белгисиз. Химер деген ата теги белгисиз, шумер деген тукум белгисиз деп ошону менен коюп койгон. Себеп дегенде шумер деген атты коюп туруп, андан ким десе эле эч ким жок. Түшүндүңүзбү? Ошон менен химер менен шумер деген ат бул искусственно коюлган ат, ошон үчүн да, ошондуктан муну неологизм деп коет экен, тиги ученый дүйнөсүндө. Эми мен бул эмне үчүн мен кутилерге таандык деп атам бул жазууну. Мунун эмесин деле өзүңүз деле байкап көрүңүз канчалык чындыкка жакын экенин. Мына бул чопо тамгалардан Гильгамеш эпосу чечмелегенден кийин муну же еврейлер же кыргыздар жаратканы деген пикир пайда болду да. Себеби Гильгамештеги мифтер Библияда, Гильгамештеги окуялар Манас эпосунда табылган да. Гильгамеш ушу эки элдин бирөөсүнө таандык экенин билдирип турат да. Себеп дегенде алардын ошо бирөөнүн оозунда болбосо, бирөөнү бирөө укпаса, бул эми эки элге тарабайт болчу да. Тиги шумерден эл болбогондон кийин же эмеге же тиги кутиге же еврейге таандык болуш керек болуп калат атпайбы? Анан Гильгамеш менен Манас эпосунда Гильгамеш менен Энкуду, Манас менен Алмамбет бит бирдей сүрөттөлөт да. Эч айырма жок. Түшүндүңүзбү? Мына Манас менен Алмамбет кантип келгенде так Энкуду ошентип келген. Гильгамешке Манас Алмамбет Манаска келгенде. Манастын түшүн Ажыбек, Кырчора Ажыбек, Ажыбай кандай жорусу, Гильгамештин түшүн нусу так ошондой жорuyт. Просто таң каласың окуп отурсаң. Ал эми Библияда мындай окшоштор жок да. Библияда только мифтер которулган. Тигерде турган мифтер ошончо келген. Алар еврейлерге жана Ной еврейге ылайыкташтырып жана опол суу басканда дегенде ушундай кетип атпайбы? Ал эми бир жерде окуялар один к одному. Ошондуктан мен бул эме Гильгамеш кутилердики экени билинип калды да. Кутилердики болбосо кантип жанагы Манас менен Алмамбет Гильгамеш менен Энкуду бирдей болсун, кантип Нинсу менен Ажыбай бирдей болсун. Ойлоп көрсөң. Өзү негизи байыркы мезгилдерде эле ошол жөөттөр менен, еврейлер менен кыргыздардын ортосундагы кандайдыр бир тыгыз байланыштар болгондугу белгилүү болот. Бул деген мындан көрүнүп турат да. Ошо сиздин азыр айтып аткан нерселериңизден улам ушундай бир тыянак келет экен. Анан
Баягы эсиңиздеби, Аскар Акаевич баягы президент болуп турганда ушу Израилга барып, араб өлкөлөрүнө барып эле анан Меккеден келип эле ушул Израилга кетип, анан Израилда баягы кыргыз элчилигин ачам деп айтып алып, анан Иерусалимде. Анан кыргыз интеллигенциясынын арасында да, элдин арасында бир топ эле баягы мындай пикирлер пайда болгон да, бул чыккынчылык, бул деген эме исламга чыккынчылык деген сыяктуу пикирлер пайда болгон. Ушул боюнча да пикириңизди айтсаңыз. Сиз туура байкап атасыз да. Аскар Акаевич абдан билимдүү адам болчу. Мен оюмча Аскар Акаевич муну баягы так билбегени менен билимдүү адам туйганда, ошон үчүн жана Иерусалим ушундай бир уютку жер болсо, дүйнөнүн 3 эң таанымал дини ошол жерде жаралса деп ошон үчүн айтканда, муну эми чыңкылчы деп кыргыздар, ошондо деле кыргыздар Аскар Акаевич чыңкылчы деген эмес. Муну сиз момундар чыккынчы деп айткан деп түшүнсө болот да. Бул совет доорунда кыргыздардын бир бөлүгүн, орусташкан бөлүгүн киргиздер деп койгондой, бул ислам тараганда Мухаммедтин үмөтүбүз деп калган кыргыздарды момундар деп коюшкан экен элдер. Ошо мисалы үчүн бүгүнкү күндө орустарды мындай жактырбагандай сөз чыкса, киргиздер кыргыздарды жаман көрөт, жек көрөт. Ал эми тиги арабтарга жактырбагандай кыймыл жасалса, момундар жек көрөт да. Ошондуктан чыккынчы деп момундар атаган. Бирок ошо момундар билбей атат да. Эмне үчүн ошол өзлөрү коргоп аткан арабтар ошо Иерусалимди Алкут деп, өзлөрүнүн кудайын Алкудус деп, мына Орозонун этегинде жыл сайын майрамдашат. Ушуну өзлөрү караса эле. Бул негизинен момундай баягы азыр сиз айтып аткандай ошол көз караш мурда болуп келбеген да. Анан ошол себептен дагы бул жанагындай пикирлердин пайда болушу ошондон болуш керек. Себеби мына биздин доордун 9-10 кылымдарынан бери ислам дини баягы биздин ата бабаларыбыздан үрп адатыбызга, салтыбызга, күнүмдүк турмушубузга аябай эле сиңип калган да. Анан бүгүнкү күндө сиз менен биздин бүгүнкү маегибизди угуп отурган момун бир туугандарыбыз деле эртеңки күнү айтышы мүмкүн. Булар таптакыр эле динге каршы нерселерди айтып атат. Бул каяктан эле кыргыз дин жаратып калсын деген да пикирлер айтылышы мүмкүн да. Анан ушул боюнча сиз кандай деп ойлойсуз? Сиз азыр айтып отурсаңыз, жана Кудай деген сөз бул кыргыздын кут ай деген сөзүнөн келип чыккандыгы, ошол бир Кудайга сыйынуунун башаты ошо кыргыздан чыккандыгын айтып атасыз да. Анан ушул боюнча эртеңки күнү жанагындай көз караштар болсо кандай болот деп ойлобойсузбу? Мен аны ойлонуп жүрөм да. Ойлонуп жүрөм. Себеп дегенде бул ислам деген бул покорность дегенди түшүнөт да. Булар исламды кабыл алган эл башоту менен ошого баш ийген элдер. Мисалы үчүн биз кыргыздар Манастын урпагыбыз, Манастын чоросубуз, Манас биздин пирибиз деп жүрөбүз го, батырыбыз, айкөлүбүз деп. Алар Манасты мындай оозунан түшүрбөгөнү менен, бирок алардын дили жана исламга бурулганда, ислам өзүнчө мындай динге айланып, исламды тутунган элдердин саны көбөйүп, мамлекеттин саны көбөйүп аткандыктан, булар исламга ишенүүгө чоң да жөрөлгө. Ошондуктан мен алардын жанагы муну тетири кабыл алат дегенине ондай эметпейм, бирок алар мындай жактырбай кабыл алышы мүмкүн. Жактырбай кабыл алышы мүмкүн. Өзү негизи мына элибизде айтып коет, кыргыздын душманы кыргыз депчи. Анан Манас эпосунда дагы баягы кыргыздын бөлүнүшү жөнүндө Бакайдын айткан жакшы кеби бар. Акыл болуп кеткен эл ичине тарап кеткен. Бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп бөлөк элге кеп кетет депчи. Анан бүгүнкү күндө бөлүнүүнүн дагы көптөгөн жолдору болуп атат. Мисалы үчүн партиялар
200ден ашык партия бар. Партия аркылуу да кыргыз эли, кичинекей кыргыз элинде 200 партия болгондон дагы бөлүнүп атпайбызбы? Анан ушул боюнча бириктирүүчү күч кандай деп ойлойсуз? Сиз баягы коомдук ишмер катары, анан баягы дипломат катары кандай деп ойлойсуз ушул жагын? Эми мындай да, жанагы биздин өзүнүн ата бабабыздын салтына карай турган болсок, жанагы кут элердин салты бүт бардыгы элге сиңгенин себеби буларда идея турат да. Идея турат. Значит, жанагы кутка сыйынуу, жана 5 скрижалында, то есть 5-5 книжесинде эмеси турат, заветтери турат. Моральный кодекси да, эми кыскасын айтканда да. То есть ушундай тургандыктан биз мен ойлонуп атам да, жанагы ишара жанагы момун, киргиз, кыргыз болуп бөлүнгөн кыргыздарга жакшылык алып келбейт. Андай бөлүнбеш үчүн тарыхты билиш керек да. Анан биз биринчи кыргыз экенибизди, биз кыргыз болгондон кыргыз экенибизди билип алышыбыз керек да. Анан кийин барып туруп, анан башка салттарга, башка маданияттарга бизге керектүүлөрүн пайдаланып, колдонуп, керек болсо өнүктүрүшүбүз керек. Ошондуктан, мисалы үчүн, бул момундарга оор тие турган болсо, мен момундарга кайрылып айтат элем. Жанагы эмне үчүн жанагы өзүңөр ушул жанагы исламга өткөн арабтар, силер арабтардын салтын колдоп аткандар, ошолордун эмесин түшүнсөңөр, уксаңар, алар эмне үчүн ушу жана аль-Кут деп жүрүшөт. Анын үчүн алар Кудайын Кудус деп жүрүшөт. Кудус байрамын жүрүшөт. Себеп дегенде, ошол байыркы заманда биздин ата бабаларыбыз кутейлер ошондой таасирдүү эл болгондуктан, ошол жана семиттер, еврейлер бардыгы, ушул элдердин акаттар бардыгы ушул кутейлердин таасири менен жашагандыктан ошонун салттары сиңген. Биз азыр эми ошол жанагы бөлүнгөндүн эң оор маселеси тил менен салтты жеригенде эл өзүн тааныбай калат экен да. Эл өзүн жерип калат экен. Жана момундар тилди жерибегенинен салтты жерип атат да. Кыргыздын салтын жерип атат. Биз ошону, мен ошону туура түшүндүргүм келет. Кыргыздын салты, биз кыргыз болгондон кыргыз салтын ташташыбыз керек. Кыргыздын салты менен жашашыбыз керек. Мамбет Жунус мырза, кайрадан ошол кутейлерге келсек, жанагы батыш тарыхчылары кутейлер жөнүндө мындай бир нелицеприятный бир жазып калтырышкан да, булар Кудайга каршы чыккан депчи. Кол көтөргөн. Кол көтөргөн, Кудайга кол көтөргөн деп. Анан ушунун негизи эмнеден келип чыккан? Эми бул дагы бир кызык нерсе да. Мен ошо бул Кудайды жараткан экен, мындай эмети биз. Эгерде Кудайды кыргыз өзү жаратып атса, анан кайра кантип кол көтөрөт деп. Мен ошондо биринчи баягы Кудайды жаратканын баягы эметип далилдеп, өзүм абдан мындай көтөрүңкү жүрдүм да. Биздин ата бабаларыбыз ушундай бир цивилизациянын башатында турган эл экен. Адамдарга жарык чачкан эл экен. Адамдын сезимин өзгөрткөн эл экен деп жүрсө, жана сиз айткандай батыш тарыхчыларында ошондой жер бар экен. Ошондой кутейлер Кудайга кол көтөргөн эл болгон деп. Анан муну мен жөн эле лупа менен издедим. Бир жерин калтырбай. Эмне үчүн мындай деп калды деп. Анан мунун себеби жөнөкөй эле экен да. Мисалы үчүн Кудай эми көктө көргөч болсо, кантип кутейлер ошого жетип барып кол көтөрөт. Эми бул ракета болбосо да, суу кечпеген нерсе да. Бул жана шумерлер бир башка планетадан келип, анан ошол менен байланышкан дегендей эле бир нерсе да. Балким бул жанагы өзүн Кудайбыз деген, өзүн Кудайбыз деп аталган падышаларга каршы кол көтөргөн. Ошондуктан мындай болгон да. Бу жерде Месопотамияда биринчи шумерлердики деп атып атпайбы? Шумерлер ушундай цивилизацияны алып келген деп ошондон башталат да Месопотамия тарыхы. Анан шумерлерди акаттар келип басып алат. Акаттар басып алгандан кийин Шумер акатская держава деп ошо эки ат менен ошо держава тарыхта турат. Кээ бир жерде акаттар акатская деп коет, көп жеринде Шумер акатская деп аталат да. Анан ошол Шумер акатская державанын башына баягы анан небереси Нарам Суен деген небереси келип такка отурганда, фараон болуп, бул падыша, алар фараон тиги эмеде Египетте таралат. Падыша болуп отурат. Падыша болуп отурганда царь. Царь деп аталган да. Анан отурганда бул бийине манчыркап
Meni Kuday degile dep. Men Kudayмын деп анан элге Бул адамдардын тагдырын чечип коет. Анан кийин Кудаймын дегенден кийин бул деген неприкасаемый биринчи. Экинчи имени хочет ошону жасаганга укуктуу. Каалаган жасаган. Жана эми падыша болуп турганда да ограничение бар да, мисалы үчүн. Кааласа өлтүрүп, кааласа өлтүрөт демек. Анан ошо менен ал ушул мыканчылыкка эметип, элди мени Кудай деп сезсин деп мыканчылыкты баштайт. Элдер корккондон анан башы баштайт да. Жана эми сиздин жана сөзүңүзгө да кошумча жана айтып атпайсыз, момундар таарынат го деп. Мисалы үчүн бизде мусулмандын Азирет Айттын кылычы менен Азирет Алынын кылычы менен деп Азирет Алынын кылычы мусулман кылган деген сөз бар да, туура. То есть ушундай кылат да деги. Мен Кудаймын. Ким мени Кудай деп тааныбаса жок кылган. Анан кийин элдерден мунун эмесинен коркуп бири-бирин сатып. Нарамсуен сиз небереси дедиңиз. Кимдин небереси? Бул Саргондун небереси. Саргон падышанын небереси. Анан ошол эмеге тиги анан элдер аны Кудай деп, анын жанагы зомбулчулугун, мыканчылыгын көргөндө эми Кудай мында калыс болбой турбайбы деп анан Кудайга ишенүү элдер түшө баштайт. Элдер Кудайга ишенбей калат. Кудай ушундай болсо биз эмне үчүн тигил эл дагы ошол Сарамнуенде Кудай катары кабыл алып алган го. Кабыл албаса өлгөн. Анан ошо менен анан ушунда жаралганда анан Кудайды тапкан, Кудайга жол ачкан, Кудайды элге сиңирген кутуйлер буга чыдаган эмес да. Чыдагабай анан ошондо тиги Нарамсыйга каршы согушка чыккан. Ошондо анан согушка чыгып туруп Нарамсыйды жеңип Месопотамияда 125 жыл бийлик жүргүзгөн. 125 жылды жүргүзүп, ошол Кудайды кайтып калыбына келтирген. Анан ошондуктан ошондо жанагы Нарамсыйды талкалаганда Нарамсыйдын бир кызматчысы Кудайга кол көтөрдү деген эмени айтканда. Сөздү кыйкырып. Ошол сөздү тарыхчылар илип алып, мына жана кутуйлер немелерин бурмалап койгон да. Бурмалаган немеси кийин билинип калбасын деп, кутуйлерди желмооздай эле зөкүрдөйгө көрсөтүп туруп, Кудайга кол көтөрүп киргизип койгон да. Муну талдаган киши шарт окуса эле мындай айтат да, бул эмне деген эл деп да, туура Кудайга кол көтөргөн. Булар зөкүрлөр экен дегенде деп коет, макопестер экен деп. Ошондуктан бул Кудайга эмес, өзүн Кудайга айланткан, Кудайды адамдын деңгээлине түшүргөн, Кудайдын атын булгаган, Кудай Нарамсыйга кол көтөргөн. Мына ошол бул маселе түшүнүктүү болуп калды. Андан ары кандай болот? Кыргыздарда Кудайды Теңир деп дагы айтып келген да, Эми бул бу жерден мен сизге биягында ойлодум да. Бул биз кутуйлерди ата-бабаларыбыз десек, бизде сиңген салттар кутуйлерден табылыш керек да. Туурабы? Ата-бабалардан келди да бизге. Асмандан келген жок. Анан кутуйлерде эмне бар экен десем, жанагыл чопо табличкадан, тактадан диңгир деген сөз табылды. Орусчасы диңгир, эми теңир. Бул жанагы Оппенхеймдин дагы эмгегинде жүрөт ошо диңгир деп. Ошондон ошондо турат. Анан кийин, значит, кутуйлер теңирге сыйынган эл болгон экен. Де анан муну иликтедим. Кудай кантип сыйынганын таптым, Кудайга кантип сыйынганын түшүндүм, Кудайга кантип жол ачканын, эми теңирге кантип киргенин билиш керек болуп калды да. Анан ошол Нарамсыйдын согушу, неме тиги акаттар менен кутуйлердин согушу учурунда жаралыптыр бул. Теңирчилик. Мунун себеби Кудайдын астында баарыбыз теңбиз деп эсептешкен экен кутуйлер. Анан Кудайдын Кудайды жанагы атын булгап, Кудайдын калыс экенин
Кудайдын бардыгына бирдей экенин, баарыбызга тең экенин булгап, өзүң Кудаймын дегендиктен ошол Нарамсенге каршы согуш теңчиликти орнотуу согушу катары кийген экен. Бул теңчилик үчүн күрөшкөн. То есть Кудайды ордуна койсоң, кайтып баарыбыз Кудайдын алдында тең болобуз. Деп Кудайдын акыйкаттыгы ошол керек. Ошон үчүн Кудай үчүн күрөшкөн да. Анан кийин ошол жерде бир кызык нерсе чыгат да. Бул Кутуйлер жана Кудайды тапкандан кийин Кудайлардын пири болгон деп эсептешкен экен. Жер тыңшар пири болгон, жел жетпес пири болгон, ар кандай пирлерин аташчу экен. Анан биздин Манастын көрөгөчтүгүнөн Манасты да пир деп. Ошо Пирим Манас деп. Пир деп аташчу экен Манасты. Анан теңдиктин пири Теңир деп аташчу экен. Теңдиктин пири, Кудайдын пирлеринин ичинде теңдикти коргоочу пири Теңир деп аташчу экен. Анан кийин жанагы Нарамсен менен согушка чыкканда, согушка көтөрүлгөндө, жанагы Пирим Манас колдосун, Теңирим тең кыла көр, Теңир колдой көр деп урамдан чыккан экен. Ошондо Теңирим тең кыла көр. Анан Нарамсенди уткандан кийин бизди Кудай колдоду. Бизди Манас колдоду, Көкжал Манас колдоду. Теңир колдоду. Теңир колдоду. Деп анан Теңирге сыйынып башталат экен. Теңир тең кыла көр, тең кыла көр. Бул деген өтө эме болот экен, себеп дегенде бу жерде бир нерсени түшүнүп калат экен, Теңирдин күчөп кеткени. Кутуйлерде. Тиги бу жана Нарамсендин жана Кудай деп аталганы бул ушунчалык жугуштуу болуптур да. Себептен Нарамсен Кудайга айлангандан кийин ал кол тийбес болуп калганын көргөн элдер баардыгын ошонун жетекчилери баары эле Кудайга болгусу келип калган да. Пока 125 жыл бийликте турганда эч кимиси баш көтөрө алган эмес экен. Кудайды таанып калышкан экен кайтып. Бирок постепенно еврейлердин тиги фараондор Кудай деп башташат экен. Еврейлер болсо өзлөрүнүн пайгамбарларын Кудай менен сүйлөшкөн киши деп чыгышат экен. Тиги гректер болсо өзүнүн падышаларын болсо тиги бир Кудайдын бир эмесинин уругунан деп чыгышат экен. Тиги кийин гректер болсо эме гректердин тиги Александр Македонский апасы тирүү кезинде мени Кудайдан боозуганмын деп, апам боозуган деп ушинтип айтып. Анан ушинтип Кудайдын аттарын булгана баштайт да кайтып. Ошондо жанагы Кутуйлердин кеткени жана Нарамсенди жеңип 125 жыл эметип карап турган күчү жеткен. Андан кийин анан тиги Кудай баары бир тияктан бияктан эле Кудай чыга бергенден бул жатак элдер деп койгон экен, жана оседлый эмелерди. Жатак элдердин баары отукташкан элдердин баары эле ушундай ушуга барат экен эртелигечи. Мен андан көрө көчмөн элдерге биз ошол жака барып жашайлык, ал көчмөн элдер Кудай эмесин Кудайга айлантпайт деп туруп Месопотамиядан оогону ошол экен. Кутуйлердин. Себептен алы келбей калган. Баары эле Кудайга айланып ойлоп, бул Кудайды ыйык көргөн эмеге, бул деген өтө мындай салт бар элге, бул деген өтө жат көрүнүш, жаман көрүнүш болгондуктан анан ошондо биз кеттик дегенде буларды ээрчип Тукри деген эл кошо кеткен экен. Тукри деген эл кошо кетип, анан тарыхчылардын айтуусу боюнча ал жанагы Таримский бассейнде токтоп, кийин Тохарлар анан кийин келип Тянь-Шанды басып, анан Орто Азияга келип Тохаристан деген мамлекет куруп калат. Ал эми Кутуйлер болсо тиги ал жерде да отурукташкан эл болгондуктан Айырге токтобостон Алтайга көчмөндөр өтүп кеткен да. Анан ошондуктан жана Алтайдан тенгриянство кенен таралган ошол. Теңирчиликтин башаты Алтайдан деп жүрбөйбүз. Ошол. Тиги Кутуйлер келгенден башталган да. Жана Кутуйлердин кеткенин себеби ошол. Жанагы тарыхчылар аны
Кутилерди жана Кудайга кол көтөрүп өтө жашашат экен, тигинткен, минткен деп жашашат. Анан кутилерди ушунчалык эме тиги мындай таасири күчтүү болгондуктан кутилер көчүп кеткенден кийин 100 жыл чөлкөмүндө ошол жерде жашаган көп элдерди кутилер деп аташат экен элдер. Башка элдерди башка элдерди кутилер деп атап жүргөн экен. Себеп дегенде кутилер баягы элге мындай эме знание алып келген элдер болгондуктан ушу жана карапайым элдер ошо көптөр өзлөрүн биз кутилер деп жүргөн экен. Мына аны жанагы кыргыздар ошондуктан жана теңирчиликте кыргыздар бары көрүнүп турат. Анан экинчи кыргыздар эми арбакка да сыйынабыз да. Ат арбак колдосун. Ат арбак колдосун деп. Мунусу да кутилерде барбы жокпу деп муну талдадым. Бул да бар. Ошакта кутилерден келиптир бизге. Бул жанагы Нарамсуенди басып алганда, Нарамсуен акаттарды басып алып эметкенде кийин ошол жана перстердин ичинен Элам деген элдер кичине мындай нааразычылык көрсөткөн экен. Анан кийин бирок алар абдан билимдүү эл болгон экен. Анан өзүнүн жана күнгө сыйынган эл болуп, аларды митраистер деп койгон экен. Мит Ра деп, Ра деген күндү түшүндүрчү экен анда. Анан аларды басат экен кутилер. Бул да тарыхта бар. Аларды баскандан анан алар кутилерге баш ийип калат да, анан тиги акаттар мындай все-таки жеңилгенден кутилерге каршы согуштарын мындай улам жаңыртып турган экен да. Ошол учурда эламдар кутилерге чоң жардамчы болгон экен. Анан ошондуктан бул кутилерге эламдардын диний салты. Эламдарга кутилердин диний салты өтөт экен. Булар тиги алмашуулар болуп турбайбы? Бага бир жашагандан неме туруп. Анан бул эламдар адам өлгөндөн арбакка айланат деп анан арбакты значит өрттөсө көкүрөгүндө уялаган жаны бошойт. Анан арбактарга мындай ызаат көрсөтсө, ал ошо жакындарын колдоп жүрөт деген ишеним болгон. Ишенимде жашаган экен. Кутилер Кудайга ишенип жашаган. Андан кийин ушул экөө кездешет. Анан ушул тиги кутилер бир мезгилге келгенде түшүнөт экен да, тиги Кудайдын көктөгү пири теңир, көктү уже теңирди түшүнүп калат. Жердеги пири Манас, көрдөгү пири жок болгонда. Анан көрдөгү пирин табышкан турбайбы? Анан кийин арбактан табышып атпайбы? Түшүндүсүңбү? Ушакта эме бар турбайбы? Анан потому что теңирди тапкандан кийин түшүндү да, көктө пирибиз теңир. Себептен теңчилик үчүн күрөш керек болуп калганда. Жерде пирибиз Манас, көрдөгү пир арбакта, анан арбакка сыйынып башталган экен. Ошондон башталып, анан жана ат арбак колдой көр деген сөздөр ошондон башталып, тиги эмеге жоокерлери согуш майданында же башка жерде каза болсо, сөөктөрүн таштабай айылына келип алып келип көмүп, аны жасабагандарды ат арбак урсун деп каргаш экен. Ошондо Элам деген эл кайсыл эл болуп калат? Элам деген перстер да. Перстер, Анан перстер бизден эмне алат? Бизден жана Кудайды алат да. Кудайды алгандыктан жана алар өзүнүн тилинде худо деп өткөргөн ошо болуп атпайбы? Чыдасыңарбы? Тиги европалыктар гот деп айтып атпайбы да, худду. А булар болсо өзү биз Кудай дегенди болсо бизге туура айтып худдо деп атат. Түшүнүктүү болду. Бул жанагы кутилердин бул адамзаттын цивилизациясынын башатында туруп, ошонун аң сезимин бурганда бул кыргыздын ата бабалары ошондой болгон экен. Эми ошону түшүндүм да, жанагы эми үчүн баардык кыргыздарды көрсө, баардык кыргыздардын салтынан. Анан негизи мынагу байыркы мезгилдерде ошо биз жашаган биздин чөлкөмдө мынагу Сувар чөлкөмүндө манихеизм деген дагы бир течение жүргөн да, бул диний течение. Ал кандайча болуп кирген, анан
манихеизмдин элементтери кыргыздарда болгонбу? Ушуга да токтоло кетсек. Эми тарыхка карасак, манихеизм кыргыздарга уйгурлардан кирген деп жазылат. Уйгурларды жанагы биз уйгурларды басып алганда кууп чыккан, кысасын айтканда да. Анан тиги уйгурлар эмеге Кытай тарапка качып өтүп кеткен да, жана Восточный Түркістан деп атпайлыкпы ошо жак. Анан калып көптөрү калып калган экен. Эми көчүп качып кете албагандар кыргыздар. Анан алар баягы уйгурлар манихеизмди кармаган эл болгондуктан буларды тиги кыргыздарга таралган деп биздин тарыхчылар жазат. Кыргыздар манихеизм болгон деп. Ал анан манихеизмди карасак, манихеизм башаты ошол тиги эмеден башталат экен. Месопотамиядан. Ал ошол жерден башталып, аны жанагы миссионерлер келип тараткан деп жазылат экен эмеде. Тарыхта ошондой айтылып жүрөт. Анан негизинен жана эмелер, мен манихеизм жана эламдар менен кутуйлер бири-бирине жана диндери сиңишип, бирин кабыл алып, бири-биринин салттарын кабыл алып калганда манихеизм деп айланган экен. Себеп дегенде жанагы арбакка сыйынган эл, ошо арбакты жанагы адамдын көкүрөгүн көрсөтүп, бул көкүрөктү ложа души, жандын уясы. Анан кийин анын башына тиги короздун калпын кийгизип, колуна күн карматып, бир колуна ай карматып, бир колуна колуна күн эле карматып, бир колуна камчы карматып. Анан бутуна жылан каптап, буттун ордуна эки жылан, эки буттун ордуна эки жылан. Анан кийин алар мындай деп эметчикен да, жана арбакка сыйынган элдер. Бул алар кутка сыйынган эл болгондуктан бул күн, күнгө сыйынган күн бул нур берет, энергия берет, жарык берет, караңгыны өчүрөт. Караңгы деп бардык жанагы билимсиздерди, караңгы деп мыкачыларды, караңгы деп душмандарды аташы экен. Ошондуктан жана күнгө сыйынган эл жанагы ошо арбакты көрсөткөнү, жанагы өрттөсө жана жан уядан чыгат. Ал эми тиги жылан жанагы караңгыны душмандын муунтуучусу, күн караңгынын жуткучу, караңгыны жойгучу. Ал эми тиги короз жарыктын жарчысы деп. Ушундай эмес символдорду пайдаланышкан турбайбы? Ошентип символ эметип, анан ошо символдорду эметип алып ошого сыйынышчу экен. Душмандар эламдардын эмеси да. Анан кийин бул жана арбакты кабыл алганда буга эламдар арбак биздин Кудайды кабыл алгандан кийин ошо өзүнүн арбаксасына асманына биздин ай менен кутту кошо илет. Ошондуктан тарыхчылар манихеизмди диндердин айкалышкан перекрестогі деп, айкалышкан бири-бирине сиңген жери деп айтат да. Манихеизм өзүнчө дин болбой, жана салт, диний салттардын айкалышканын манихеизм деп атаган экен. Себеп дегенде манихеизмдин эң негизги максаты бул адамдын жашоосуна багытталган дин болгон. Себеп дегенде ман деп эламдар дагы, кутуйлер дагы адамды айткан экен. Азыр мен деп да жүрбөйбү. Мен ошол жанагы ошо ман деп кыргыздар бүгүнгө чейин адамдын сапатын ман менен эметет. Мисалы үчүн душман, курман, билерман, акылман, манап, мансап, манас, ошолордун бардыгы ошо адамдын, только адамдын, мисалы үчүн мансап деп мындай топуктуу адамды айтат. Манас деп айкөл көкжал адамды айтат.
Мансап деп кызматка жулунган адам. Бийлиги. То есть ал эми жанагы душман деп жоосун айтат. Курман деп каза болгонун айтат. Акылман деп эмесин. То есть ошондуктан жанагы иштерман деп жанагы эмени айтат. Билерман деп. То есть ушулардын баардыгы кыргыздарда бүгүнгө чейин сакталат да. Ошол жана ата бабасында бул салт экен да. Ошондуктан булар манды колдонуп, буктан жанагы арбакка Кутайга сыйынганын манихеизм деп эметет экен да, аталып кеткен экен. Ошо манихеизм келгенде дагы бир кызык жери бул Манас манихеизмдин эле туу чокусу да карап көрсөңүз. Себеп дегенде жанагы жана эламдар күнгө сыйган алардын философиясы мындай болгон экен да: борьба добра со злом. То есть борьба света с мраком, борьба добра со злом деп. Мына ошо алардын салт эметкенден кийин жана бизде ошол салт арбакта кирип, ошо салтта киргендиктен жана Манастын башынан аягына чейин күрөш да. Ооба. Только жана борьба добро со злом. Ошол манихеизмдин туу чокусу. Эгерде мына Библияны биз иудаизмдин өзөгү десек, Куранды исламдын өзөгү десек, биз Манасты манихеизмдин өзөгү дешибиз керек. Бирок манихеизм деген дин элдерге сиңбегенин себеби мындай бирок ошол менен жашайбыз биз дагы. Бүгүн деле ошо биз манихеистбиз да. Аны өзүбүз сезбесек да манихеист экенин билинип турат. Тиги иудейлер, исламдар булар динин мамлекет динге айландырып, анан жанагы инфраструктура түзүп, диндин жана миссионерлерин коюп, анан чиркөөлөрдү, мечеттерди эметип, элге жайылтканда, манихеисттер эч качан андай эметкен эмес экен да. Кутка сыйынган эл, Кудайга сыйынган элдер эч жерде мечет курган эмес. Кудайга, кутка, арбакка, теңирге бараткан жеринен эле сыйынып коюп кете берген. Себеп дегенде алардыкы философиясы туура болгон. Мына бул чиркөө, мечеттер бул Кудайдын үйү деп, анан ошол жерге Кудайдын атынан сүйлөп атышпайбы? Ал эми жанагы кутуйлердин, кыргыздардын, эламдардын салтында Кудайдын атынан эч ким сүйлөөгө акысы жок. Ал эми Кудайды ар бир адам жүрөгүндө жашаш керек дегенде, ал Кудайдын аны шарият кылып, закондоштуруп эметкен эмес. Болбосо тиги завет кылып саясатташкан эмес да. Ал мына биздин элдики нукура ошо жана Кудайга сыйынган, ошо боюнча калгандыктан жана манихеизмди элдер мындай эмесин сезбейт. Бирок ар бир адамдын эмесинде ушу бир жакшылык үчүн жашайбыз го. Ооба. Ошондуктан биз манихеистбиз да. Эми кайрадан эме кылалы, жана кутуйлердин Алтай жерине келдик деп эдик. Ооба. Анан кандай издери бар бүгүнкү күндө ошол кутуйлер экендигин, Алтайдагы кыргыздардын башатында кутуйлер тургандыгына эмне далилдерди таптыңыз? Эми бул тарыхта жанагы Борис Херинг деген англичанин жазганына караганда бул Алтайга келген деп так турат. Эмеге кутуйлер. Месопотамиядан Алтайга келди деп. Алтайга келген деп. Абдан так жазылган. Далилдер менен жазылган. Ошол жерде Алтайга кутуйлер келгенде аларды Кытайлар кучи деп киргизишиптир тарыхына. Үөтчилер деп. Жок, гучи деп. Кучу деп. Просто таң каласың да. Анан кийин экинчи Гумилевдин китебинде бир баян бар экен. Жана Бондачар тууралуу айтканда монголдордун. Ошол тууралуу айтканда айтып келип, жана бир топ элдерди атап келип, анан кийин куят гергестер деп ошонун ичине киргизиптир. Куят гергестер деп туруп, анан отдельно ошолордун ичинен куят гергестер
Чыңгыз хандын тукумунун баш аты деп жазыптыр. Лев Гумилевде турат. Бул жанагы ошол келгенди көрсүнүп турат да. Ал эми жанагы келип алып туруп жанагы кутка сыйынуу, Кудайга сыйынуу, арбакка сыйынуу, теңирге сыйынуу тарап кеткени, бул кутилердин ошол жерге келип көчмөн элдин арасына киргени, отурукташканы көрүнүп турат да. Ошондо деле жана бир тарабын Кергестеп, бир тарабын Кутуй деп, бир тарабын Кутчу деп, бир тарабын Кыргыз деп аташкан экен. Анан кийин Кыргыз доминировать этип кеткени, кыргыздар держава курганга жетип калат да. То есть бул уже жана этнонимден политонимге айланып кетет. Ошондуктан Кыргыз деп аталып калган. Анан кийин Кыргызды өзүңүз деле окусаңыз керек. Аябай көп сандуу эл деп жазат го тарыхта. Ал көп сандуу эл дегени ал саны Кыргыздын санынын көбүнөн эмес. Кыргыздын салтын кабыл алгандардын баарына кыргыздар деп койчу экен. Кыргыз болуп калды деп. Түшүндүңүзбү? Кыргыздын салтын, кыргыздын өнөрүн, жана ырчылык өнөрүн ушуларды кабыл алгандары кыргызга айланып калды деп кыргыздар деп айланып. Ошон үчүн кыргыздарда саны жок кыргыздар деп аталып жүрбөйбү так. Ошо мен окуп таң калдым да, кандай саны жок. Ушундай көп болсо анан каяка кетип аз эле болуп турсак, каякта деп көрсө, ошо кыргыздын санын деп, кыргыздын салты жаралган элдердин баары кыргыз болуп калды деп эсептешти экен да, кыргыз болуп калды деп. Ошондон баарын кыргыз катары кабыл алган. Дагы бир маалымат, мынагу Кытайдын жазмаларында бар экен. Тан империясынын убагында, бул орто кылымдарда да, Кытайдын императорунун дворунда кыргыз тили мода тил болгон деген. Жана 19-кылымда орус дворяндарынын баары француз тилинде сүйлөгөндөй эле Кытайдын баягы интеллигенциясы кыргыз тилинде сүйлөгөн деген дагы маалыматты угуп алып мен аябай таң калгам да. Анан бул чынында эле эгерде бир мезгилде ушундай чоң держава болуп турса, анан биз бүгүн жана Кытайдын тилин, Япондун тилин, англис тилин, немис тилдерин эл аралык тилдерде үйрөнүп аткандай эле, ошол мезгилдерде кыргыз тили дагы бир эл аралык тил катары эсептелсе керек. Ошондой болуп калган. Анан бул жагы экинчи жагы мынагу Батыш Сибирде, бүттүмүдө кыргыз топонимдер, кыргызча топонимдер бүгүнкү күндө деле бар да, анын ичинде кутка байланышкан деле топонимдер бар да, Эми мына жанагы сиздин бир эмеңизге бир тактоо киргизип берейин. Кыргыздардын эми ошо Менсебайдан баштап, анан кийин кыргыздардын каяка барганын такташ Кут менен Манас аты чыккан жерлерди карасаңыз эле билип коесуз да. Анан ушуну тараганы жанагы Манас көлү бар Россияда. Манас дарыясы бар Россияда. Иркут деген обласы бар. Иркутск деп орусча эми Иркутскда айтылат да. Значит, Ушкут деген куймасы бар. Бул деген жанагы кутуйлардын ошол жака келгени деген сөз да. Эми Тибетке барсак. Мен кыргыздар жанагы ман деген сөздү колдонгон деп атпайлыкпы? Ошонун ичинде Кутман деп атабыз. Кутман деген ыйык адам. Кутман деп ыйык адамды айткан. Анан ал эми Кутманду деп ыйык жерди айткан. Кыргыздар. То есть Катманду деген шаар. Анан Катманду деген шаар бул ошо Кутманду деп кыргыздардын атап жүргөн жери. Мындай баягы өзгөрүп эме бул Катманду деген жер турат аякта так. Бия Тибеттин биягына кайласка келсек, Манас Арабар деген көл турат. Ракшас тал деген деле көл кыргыздын сөзү болуп атпайбы, так? Ал көлү турат. Гималайга көтөрүлсөк, Манасул деген чоку турат. Ооба. Манасулуу чокусу. Сиздин эмеңизде окудум, Манасулуу деп жазып бер. Тиги эмеде тарыхка Манасулуу деп кирген да, Манасулуу деп. Эми балдар өзүнүн тилине ылайык жазат да. Мен сиздин айтканыңызга мен кошулам, Манасулуу деп аталса керек деп эле турам. Андан бери келип туруп Индияга түшсөк, Индияда Манас деген дарыя бар. Мында барып отуруп Бутанга барып коет. Манас паркы бар, улуттук паркы бар Манас деген. Бияна Кытайга келсек, Манас деген көлү бар. Манас деген дарыясы бар. Манас шаары бар. Манас шаары бар.
Ушу менен карасаңыз, мына кыргызды жана сиз башында туура айттыңыз да, кантип иликтедиңиз деди. Мен жанагы көрдү казган жокмун, археологдордо болуп, мисалы үчүн да. Мен жана болгон материалдарды алдым дагы. Мен ушу Манас менен Кутту изилдедим да. Ушу Манас менен Кут мага ушу кыргыздын эмесин ачып берди. Кут аркылуу ачылды да, Манас аркылуу ачылды да. Болбосо ошо жанагы кыргыздар жөн эле баягы биз түшүнбөйбүз да, эмне үчүн ыйык көрүп калганыбызды. Көрсө биздин өзүбүздүн көзүбүздү ачып, ошо менен биз элге айланганда дагы ушундай абдан прогрессивдүү элге айланган экенбиз да. Ошо менен элдердин баардыгына мында аң сезимин өзгөрткөн экенбиз. Ошондуктан жанагы кыргыздар баардык кыргыздан тарагандай сөздүн мааниси көп эл кыргыз салты менен жашаган экен, кыргыз салты менен өнүккөн экен. Анан жанагы Кудайды коргой албай калып, анан көчмөн элге келсе, действительно биякта Кудайга жетекчилер башына койгон эмес экен. Биякта эч таба албайсыз. Алтайда дагы, Орто Азияда дагы жанагы падышасын Кудай деген эл жок да. Ошондон биякта туруп чыгып калган ошол. Жанагы Гималайда да жок, Индияда да жок, Кытайда да жок Кудай деп айтпайт эмес. Ошондон өзү негизи мынагу бийлик башына келген адамдар өздөрүн Кудай сезип калган, Кудайдай болуп бардык нерселерди чечип, бардык баягы өздөрүн коргоп, бүт мамлекет ошолор үчүн иштеп калгандын башаты тиякта эле жаткан турбайбы? Себеп дегенде мындай экен да, жана падыша болгон адам бир нерседен өзүн коргой алган эмес да. Кол тийбестен коргой алган эмес. Себеп дегенде ал адам экени ошону көрүнүп турат да. Ошондуктан кол тийбестикке жетиш үчүн Кудай аталыш керек болгон да. Кудайга кол тийген эч ким нақсы болгон эмес да. Ошондон анан эми ошол дарт азыркыга чейин келип эми ар кандай формаларда жүрүп атпайбы да. Эми Мамбет Жунус мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол изилдөөлөрүңүздү келип биздин телекөрүүчүлөр менен бөлүшкөнүңүзгө. Көптөгөн, мисалы үчүн мен үчүн дагы көптөгөн бир жаңы ачылыштар болду деп айтсам болот. Себеби мени дагы түйшөлтүп жүргөн суроолорго жооп алгандай болдум да. Анан мен ойлойм, биздин телекөрүүчүлөр дагы ошо сиз менен болгон маекте бир топ өздөрү үчүн керектүү, баалуу маалыматтарды алды деп, сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Мындан ары дагы ушул иликтөөлөрүңүз өзүнчө бир китеп болуп чыгып, кыргыз эли үчүн чоң кызматын аткарат деп. Себеби баягы өзүңүз айткандай, Совет доорунда, андан мурдагы падышалык Россиянын доорунда дагы кыргыздын тарыхы бурмаланып, атайын гана өкмөт мамлекет тарабынан бекитилген баягы тарыхчылардын жазганы гана туура болуп, калгандардын баарын колго чаап келген жөнүндө Белек Солтоноевду баягы мисал кылып келтирбедиңизби? Ал эми бүгүнкү күндө биз мамлекетибиз эркиндик алып, өз алдынча түтүн булатып, эгемен мамлекет болгондон кийин биз тарыхыбызды изилдеп, тактап албасак, чыны менен эле биздин келечегибиз бүдөмүктөй көрүнөт да. Кыргыз эли байырткы эл деп айтып келебиз. Анан байыркы эл дегенде эле нар жагын таппай, өзөгүн таппай калат да. Кана байыркылыгы канакей десе эле эчтеке жок. Анан ушул жакта, ушул тейде сиз бир чоң бир ачылыш жасадыңыз, көзүбүздү ачтыңыз десек болот. Сизге терең ыраазычылык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин маектешибиз, коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын толук ыйгарымдуу элчиси, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генерал майору, экономика илимдеринин кандидаты Мамбет Жунус Абылов мырза болду. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.